usta жалдайын десең, анча акчага usta иштебейт экен усталар. Көп акчаны айтат экен. Такыр таба албадык usta. Себеби булардын кызматкерлери азыраак экен. Кызматкерлери аз болгондугуна байланыштуу ушулорду кызматын муктаж болуп атышат. Belki siz айтып аткан мугалимдерден тышкаркы персоналдар иштеп жаткандыгы боюнча, ал боюнча сиздин эмеңизден кийин биз сыра барып текшеребиз. Чайкы салуу мезгили мектептерде жаңы окуу жылына даярдык көргөн учур. Отурумдук оңдоп-түзөө иштерине республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, ал акчага курулуш материалдары жана жумуштарды аткаруучу адистердин эмгек акысы каралышы керек. Агартуу министрлиги оңдоп-түзөө жумуштарына мектеп мугалимдери тартылбай турганын буга чейин билдирген. Ал үчүн республикалык бюджеттен 404 миллион сом бөлүнгөн. 2025-2026 окуу жылында республикалык бюджеттен мектептерде утурумдук оңдоп түзөө иштерине 404 миллион сом каралган. Буга чейин каражат негизинен курулуш материалдарын жана товарларды сатып алууга бөлүнүп келсе, эми утурумдук оңдоп түзөө иштерин аткаруучу кызматтарга да каралган. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мугалимдерди көчө тазалоо, айлана чөйрөнү иретке келтирүү, коро шыпыруу жана башка чарбалык иштерге тартууга жол берилбей турганы эскертилет. Мындай аракеттер мыйзам талаптарына каршы келет. Ошого карабастан Манас шаарындагы айрым мектептерде ак тапсырдоо иштерин мектеп кызматкерлери аткарып жатканы тууралуу маалыматтар келип түшүп, мындай көрүнүштү өзүбүз да айрым билим берүү мекемелеринен көрдүк. Техничкалар өзүбүз кылтабыз. Мен завхозмун. Сиз завхозсуз. Өзүңүз кылтасызбы? Өзүбүз кылтабыз. Биякта эжелерчи? Техничкалар. Техничкалар. Кайрыл өздөрүңүздөр. Кайрыл өздөрүңүздөр. Өздөрүбүз. Бунда эме эмес беле? Жок, республикалык бюджеттен акча бөлүнүп, бөлүндү. Ошо акчага иштеп атабыз да. Кайрыл өздөрүңүзгө берди. Анан usta жалдайын десең, анча акчага usta иштебейт экен усталар. Көп акчаны айтат экен. Такыр таба албадык usta. Анан кичине ошо өзүбүз эле техничкалар кылып эле ошол акчаны техничкаларга берип беребиз. Usta акысы көп акча сурайт экен. Усталар жаман көп акча сурайт турбайбы? Келип туруп эле, канча 100 миңди айтып салат экен. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн маалыматына ылайык, Манас шаарындагы 28 мектептин утурумдук оңдоп түзөө иштерине 12 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. Бөлүмдүн башчысы учурда иштердин 75% аяктаганын билдирди. Бирок мектептердеги оңдоо иштерин кимдер аткарып жатканын так айта алган жок. Ал иштер келишим түзүлгөн адистер тарабынан жүргүзүлүп жаткан болушу мүмкүн экенин гана белгиледи. Тендерге бердик, тендерден утуп алган фирма барып, ошо кызмат көрсөтөт. Услугаларын. Анан кээ бирки мектептерде тех работниктер, тех кызматкерлер бар. Алар августта отпускка чыгат, алар жардам берип атышат. Ошол айрым мектептерде ошол техничкалар, анан завхоздор, ошолордун жумуштарды иштеп жүргөндөрүнө көп болдук да. Алар канчалык мыйзамдуу болуп калат? Алар азыр иш убактысында эгер кошумча кызмат кылышса төлөнүп берилет. Алар ким ошол сиздер тараптан төлөнүп берилет? Биз тараптан эмес, ошол тендер уткан. Компания. Ошол тендер уткан компания толук кандуу өзү жалпы мындай камтый алган жок. Ошол жердеги мектептеги ошол кызматкерлерге күнүнүк түшүп атат да. Себеби булардын кызматкерлери азыраак экен. Кызматкерлери аз болгондугуна байланыштуу ошолорду кызматын муктаж болуп атышат. Манас шаарындагы мектептерде ак тапсырдоо иштерине жергиликтүү бюджеттен дагы 3 миллион сом бөлүнгөн. Бирок айрым мектептерде оңдоп түзөө иштерин мектеп кызматкерлери аткарып жатканы тууралуу маалыматтардан кийин бул жагдай боюнча шаар бийлигине кайрылдык. Мэрия мыйзам бузуу тууралуу маалыматтар текшерилип, эгер фактылар ырасталса, жооптуу адамдарга тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Мугалимдерди ремонт иштерине аралаштыруу боюнча, ошол боюнча акча каражат республикалык бюджеттен акча каражат бөлүнүп берилген. Ошондой эле кошумча жергиликтүү бюджеттен да акча каражат бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө ошо тендерлер, материалдар алып берилип, баардыгы өз нугунда кетип атат. Ал эми белки сиз айтып аткан мугалимдерден тышкаркы персоналдар иштеп жаткандыгы боюнча, ал боюнча сиздин эмеңизден кийин биз сыра барып текшеребиз. 2025-2026 окуу жылында республикалык бюджеттен 404 миллион сом каралган. Буга чейин каражат негизинен курулуш материалдарын сатып алууга бөлүнүп келсе, эми утурумдук оңдоп түзөө иштерине 404 миллион сом бөлүнгөн. Бөлүмдүн башчысы учурда иштердин 75% аяктаганын билдирди. Ошол эле
өзү ал ошол техничкалардын, ошол завхоздордун, ошол жердеги компаниянын өкүлдөрү жасай турган жумуштарды аткарып жүргөнү канчалык мыйзамдуу өзү силер? Жок, эгер биз ал боюнча, бул боюнча бизде фактылар аныктала элек эле. Эгер сиз айткандан кийин ошол фактыны аныкталса, ошонун ичинде кайсы мектепте ошондой жүргүзүп аткан боюнча тиешелүү биргеликте шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте иш алып барабыз. Агартуу министрлиги мугалимдерди жана мектеп кызматкерлерин кесиптик милдеттемелерине кирбеген оңдоп түзөө иштерине мажбурлап тартууга жол берилбей турганын билдирип келет. Манас шаарындагы айтылган бул жагдай боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү текшерүүлөрдү жүргүзөөрүн убадалады. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.